Такталбаган чек ара тилкелери талашка түшүп, карапайым калк жабыр тартып келүүдө. Эки элдин ортосундагы пикир келишпестиктерге себеп болгон мындай абал ок атууларга чейин жеткени коомчулукту ойлондурбай койбойт. Эми чек ара маселеси боюнча мына азыр почти 20 жылдан ашык болду да. Биз ошо өзүбүз эгемендүүлүк болгондон беричи. Биринчи өзүбүзгө шарт түзүп коюшубуз керек эле да. Ошо чек ара бар жерлергечи биз өзүбүздүн адамдарга шарт түзүп, мисалы ошол жерлерге адамдарга чекти берсе, адамдар өздөрү үйдү салып, бүтүрүп алат эле да. Мына бизде ушундай жерлерибиз бар да, барпы да. Ушундай жерлерибиз бар. Биз ошондой чек ара маселе, мен айылдык кеңеш депутаты болуп жүргөндө, ошол мына бизде Түркабад деген жер бар. Элдерге жерди берип таштаганбыз да. Ушул жер эл коргойт, эл неме кылат депчи. Ошондой шартты түзүш керек эле. Аз эле кеч эмес. Баткен облусундагы абал боюнча 13 январда президент Сооронбай Жээнбеков кеңешме өткөрдү. Анда өлкө башчысы коңшу өлкөлөр менен чек ара кызматташтыгын өнүктүрүүнү күчөтүү, чек арага жакын жайгашкан райондордун тургундарынын коопсуз жашоо тиричилигин камсыз кылуу зарылчылыгын өзгөчө белгилеген. Азыркы мезгилде ошо кыргыз тажик чек арасындагы айрыкча мына Баткен өрөөнүндөгү аймагындагы болуп аткан кийинки окуялар өтө курчуп кетти да. Эми биздин өкмөт, биздин президенттерибиз маселени жеринде чечиш үчүн көп эле аракеттер жасап атышат. Мына президент менен президент сүйлөшүп атышат, премьер-министр да сүйлөшүштү. Анан азыр мезгилде вице-премьер-министр 2-3 жолдон уже сүйлөшүп атат. Эки жакта тең чагымчыл аракеттерди болтурбоо үчүн чек арадагы чыр-чатактардын алдын алуу боюнча профилактикалык иштер тажик тарап менен тыгыз байланышта жүргүзүлүшү керектиги белгиленүүдө. Ошондой эле чек ара аймактарында мындай окуяларды болтурбоо үчүн жергиликтүү калктын арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Бүгүн болсо вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган делегация тажик тарап менен чек арадагы абал боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө багыт алды. Я думаю, сегодня мы должны открыто, в общем, поговорить, решить вопросы безопасности населения на приграничной территории и активизировать работу по юридическому оформлению. Парламент комитетинде болсо чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиясынын ишинин жыйынтыгы бүгүн жабык эшик артында каралды. Талдоочулардын баамында чек ара маселесин чечүүдө бир гана бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү аркылуу абалды жөнгө салуу кыйынга турат. Ал үчүн жергиликтүү коомдук активисттердин да катышуусу мезгил талабы болууда. Бул маселени чечүү үчүн азыркы мезгилде ошол жарандык эки тараптан тең жарандык коомдорду, жарандык активисттердин мындай айыл аксакалдары, анан айылдын ичиндеги лидерлерди чогултуп алып туруп, ошол жанакы өкмөттүк деңгээлде болобу, вице-премьерлик деңгээлдеги болобу, ушул деңгээлге столго ушуларды отургузуш керек кошо. Тынчтык баарынан кымбат. Андыктан эгемендүү эркин өлкөдө чагымчыл күчтөрдүн чалгынына кабылбай, чыр жараткан чек ара тилкелерин оң тарапка чечип беришсе деген үмүттөр артылат. Мунара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, жаңылыктар программасы үчүн.